Ончолук көп эмес. Кичине эле. Көздөрдү. Алло, козу кандайсың? Жакшы козу. Мен кетейин, чоң айтасыңбы? Эфирдемиз, ака, эфирдемиз, билби? Эме? Медирик. Болдум. Бисмиллахиррахманиррахим. Атым Алистос. Чет адамдын бир ушунун интернетке кирип карай койгонго баш жетти окшойт. Акем, бул проектти мен ачкан жокмун, өзүңүз ачтыңыз, өзүңүз күнөөлүүсүз. Ака, кечир. Аяктан баштадым. Көзүнөн жаш чыгып кетти. Чоң ага мен көп күлгөнгө чыгып. Аяк көп күлгөнгө Алла атат. Алла көзүнөн жаш кетти. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде кайрадан сөз бар программасы. Бүгүн бизде конокто Медер Камчыбеков. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, шеф? Кандай жакшы келип алдың? Сон, иштеп келдим. Элдер менен амандашып. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр, кыргыз калкым. Сак-саламатта болсоңуздар эле болду. Эң главный ден соолук дейт го. Жанагындай болдусуң. Саламатсыңарбы, саламатта калгыла дейт. Саламатсыңарбы, саламатта калгыла дейт. Жок, кандай болот эт? Башты топтобой албай кичине мындай болот го. Чачараңда болтасың. Негизи кантип атасың? Эмне жаңылыктар? Кичине ушу ооруп атам ака десең атап алдым, топ. Жакшы эле ака, сон. Үйдөгүлөр кандай? Үйдөгүлөр Балаң кантип? Сонун бардыгы. Чоңоюп калды. Чоңоюп калды, уже азыр чөп чаап атат. Сезон башталды го. Уже сезон азыр огород менен. Өмүрүң берсин. Рахмат. Чыгармачылыктачы? Чыгармачылыкта азыр аранжировкалар жаздырып атабыз. Өрдүп атабыз. Өр боюнча. Азыр Кудай буйрса. Кайсы өрдүн исмин айтып атабыз? Азыр эми баягы билбейм текстин эле. Текстин эле эми чыгармачылык болуп атат. Кудайга шүгүр, секин. Кече жакында эле көңүл жигиттер болду. Ооба. Кандай болду? Кийинки баскычка өттүңөр. Ооба, кийинки баскычка өттүк. Эмне? Көңүлдүү жигиттер форматын өзгөртүп салды го, башкача. Ооба, азыр барып кайгылуу жигиттер болайын. Форматын эми форматын билбейм эми, ол кадыркенин эмеси да. Эми форматын Өзү чечет дейсиң. өзү чечет да, мен ооба киришпейм ба. Бирөөнүн семьясына киришпейм дейт. Кандай чечсе ошондой ойной бересиңер. Кандай чечсе ошондой ойной беребиз. Бизге кандай удобно эле. Өзүнө кандай удобно болсо бизге любой ошо боло берет. Орусча сөз кошсо боло береби? Эле мындай гламурный болуп орусча сүйлөп. Орусчаң жакшы окшойт. Мен словарны эң акырына чейин жаттагам да. Эң акырынан 2 сөз дейсиң. Эң акырынан 2 сөз. Ондон да 3 ката бар десең. Жакшы. Анан негизи эле көп жерде көргөндө жөнөкөй, айылдагы эле, айылдан чыккан эле бир бала. Аз кийин мындай мисалы үчүн азыр көптөр Кыргызстанга таанылдың. Бирок ошентсе дагы айыл турмушун эле кайрадан чагылдырып эле жүрөсүң да, жөнөкөй болуп. Өзү мисалы мындай звезда кармаган учурлар болбодубу? Жок, эми чөп чаппайм мен. Же болбосо айылдагы иштерим биз үчүн эмес деген сыяктуу. Кээде ойлор келеби? Жок, болот анда эмес. Просто эми ал элчилик айтпайсың, башка айтпайсың, эми өзүм акем бар да. Баарынан эми акчаңа делерейин, эми чөңөрдү өзүңөр эле жапкыла деп тамашалашчы. Бизде да жок эми ал. Кандай реакция болот акем карагандан? Жок, не демек эле таштап мага демектир башка болсоң да беке дейт да. Не демек эле. Ана секи чалгын көтөрүп алып жүрөсүң. Чалгын көтөрүп алып. Жок, эми ал жөн эле тамаша эле. Анан эми мурда мисалы үчүн айылда калп айтпасам мен 7-классыман чөп чаап баштагам. Мурда кандай иш кылып, мисалы үчүн мурда бияка барып кел, тияка барып кел десе болду мындай. Энергичный болуп, любой жака барып келе берсең, азыр барсаң уже бай жумшайт го. Балаңыз эле айтчы дейсиң, уже мурункудай жумшабайт да, анан эми кыз абай эрнип бай, бул дегени бай кыла албай калыштык да эмес бай, шарда жүрө берип бай. Аккол деп коет го. Аккол болуп элечи. Кыласың, кылышты билесиң, бирок кылгың келбейт да. Кылгың келбей анан кылсаң бай, кичине бир күн эме орок чаап, чалгы чапсаң эле молоруң бай парсанак болуп ишип, а мурда ондай болчу эмес да. Биздин кездерде десе. Желешим ой болгон бул. Жайын тамашалашып атпайбы. Анан көп жерде көргөндө ушундай элпек, жеңил желпи,
дайыма ушул мисалы үчүн жанында жүргөн адамдарды күлдүрүп, любой ситуациядан ушундай бир башкача ходдор менен чыгып кеткен бала көрүнөсүң да. Ошондой өзүң алып жүрөсүң. Анан агрессияң кандай сен? Урушканда. Бирөө менен урушуп көрдүң беле өзүң? Мен көп урушам, ачыгы. Мен көп урушам. Мен тамашалоо анан башка бай чыгармачылыкка аралашпасам, өзүм эле тамашалаш көрөм. Камалып кетсем эле. Бандит болуп. Бандит болуп. Мен акыркы жолу 2 жыл эле мурун уруштум окшойт. Андан бери уруша элек. Не болду? Калтак жедиң? Катты же урдуң. Нерге мындай бут келген да. Мындай урушуп атып эле мондай кылсам нерге бут келген. Эме болгон. Ошол да кино тартып. Эрен деген кино тартып. Анан маштан барып алчубыз. Анан кечкүн офистен чыктык, түнкү саат 12 1 кетти. Анан эмеге Алмазкени ала кеттим мен. Ала кеттатан Зайнабидиновда Манго деген маркет бар. Ошол жерден Алмазкени не бир нерсе сок деди, бир нерсе алыш керек. Анан ушул жакка кеп чыганчы деди. Болуптур деди. Маштанын алдына токтоттум, Алмазкени түшүп кетти. Алмазкени ушунчалык мындай жөн адам да. 98ден баштап 90га чейин досу бар да. Любой адам менен дос боло берет. Анан кирип кетип атса, тамаша, анан тиги бу уят сөздөр менен сөттү анан. Алмазкени унчукпай кирип кетти да. Кирип кетти анан артынан эле мен машинаны култап, жакшына болду кирип кетип атсам, силер ушундай болуп кеткенсиңерби, тамашачылар, ана мына, артисттер деген сөз. Анан мен ого чыдай албайм да. Мен ондойго чыдай албайм. Уже жарылды. Уже жарылып, жок, маскен барсам. 90 канча, 97, 96 мес калды. Мен 3 экен, айттым анан. Эки дос бар экен, экөөң соо экенсиң. Бул досуңар маскен. Брат, ой эми өзүң бас, артисттер сага эмне кылды? Десем эле, бу дейт, кой десем болбойт. Аны айттым мен, бетине эле айттым. Брат, уруп коем. Просто соо экенсиң, то есть маскенсиң. Эртең кел, эртең мушташабыз, мен номерим жаз дедим. Жаз десем, кетти, эми сөңүсө болбойт да? Жок. Анда мындай эле айтты. Жок, кызыгы кетип калбайбы десем баштасам. Эми баягы мат менен болгондо өлө кызыктуу болгон да эле. Анан ошол жерден эми кой деп эме кылдык. Анабай маскен, кырмап достор деле түшүнүктүү адам экен, кырмап машинасына салып, брат, жетип ал. Маскенсин эртең сүйлөшөбүз деп жакшына кетти. Анан карасам Алмазка уже алып кассадан келатат. Анан ана деп кайра кирбедим менчи. Кирбей эле сотка чыкып турсам, жана маска келатат. Көрдүм. Келип эле Урду, качтым, кармап көтөрүп чабып, мен урбадым. Урбай, брат, кой деп атсам эле уже нерге бир бут келди. Уже мен өзүмдү токтото албай калдым. Карасам буттарым кан, жыртылган. Не болду андан албалар кийин? Же ошол бойдон басып калып кетти. Ушундай болуп тура берсинчи. Калып кетти. Ушундай болуп берсинчи. Мындай кылбайлыбы азыр? Эми сен тамашада ойноп жүрөсүң, көңүл жигиттерде ойноп жүрөсүң, актёрдук чеберчилигиң дагы мыкты эле. Ушул жерде азыр ошондой бир агрессияны көрсөтпөйсүңбү азыр? Сиз көрсөтө аласың? Мисалы, мага мисалы үчүн. Сизгеби? Мен постановщик кандай окуп кеткенмин. Анда эме кылалы. Элестет, мен сага бир туура эмес суроо берип алдым. Туура эмес суроо? Мен сага туура эмес суроо берип алдым, сага жакпаган бир суроо берип алдым. Анан ошондон сен жиниң келди, өзүңдү токтото албай атасың. 3-2-1 кетти. Неге чакырдыңар ошондо? Эми суроого жооп бересиң деп чакырдык да сени. Бул менин личный жизнь болуп атпайбы? Жизнь дейсиз да, мына. Башынан. Жок, жизнь деген сөздөн кайра кайтып келесиң го. Эме кетти кайра башынан. Болду да. Эч нерсе болбогондой. Башынан. Жок, эми зачем дейм бул? Жок, эми суроо да бул эле. Эми ушун үчүн чакырдыңарбы? Жок, эми ушундай суроолор берилет да. Жок, эми чоң эле адамбыз. Ойлонбойсуз, башыңыз бар сиздин. Жок, токтосоң, сизден мен суроо берип. Жок, кандай токтосом мен суроону берип алып туруп токтосоң деп, эми биякта баарды көрүп атат. Мен суроо бердим. Жооп берсең, жооп берип кой да. Жок, жооп берсең, жооп берип кой да. Мен жооп беришке милдеттүүмүнбү? Жок, милдеттүү эмессиң. Жок, милдеттүүмүнбү мен? Жок, эмнеге токтосуң? Жок, токтосоң. Болду, всё, чечтир. Кой. Ошончо сүйлөп атканда койгон. Болду дейм. Не болду анчалык сага? Мен айтып атам сизге, болду дейм. Ака, чоңсуз. Коң. Жок, мен жөн эле суроо бердим. Колду түшүрүп. Маданият адамсыз турабы? Ооба. Сен деле маданият адамсың. Жок, колду түшүрүп сүйлөйсүз. Колду түшүрүп. Сен дагы түшүр анда. Болду, всё. Экөөстөн түшүр. Жарылып кете жаздым. Жок, сизди көрүп алып мен күлгүм келет. Уже сиз уже кандайча
лицо болот го. Уже мыналарыңыз кыймылдап уже күлкүңүз келгенин билем, анан кайра эмелатпайм. Эң сонун, жакшы. Эми мындай кылалы. Биздин программабыздын негизги основной бөлүгү дейли. Ошол бөлүгүнө келип кеттик. Мен суроо берем. Так суроолор, так жооптор менен бар. Бирок ошого так жооп алып беришиң керек болот. Тагыраагы телефонда контакт. Башка бирөөдөн, Башка бирөөдөн. Башка бирөөдөн алып берет. Башка бирөөдөн. Любойдон алып берет. Телефонуңду мага бересиз. Мен контакттагы адамдарды издейбиз. Анан кийин контакт болот. iPhone 11. iPhone 11. Түшүнөсүңөрбү? Экен тамаша şey. Биринчи суроо. Картадагы уюлдарды туташтырган экваторду кесип өткөн сызык эмне деп аталат? Экватор сызыгы. Экваторду кесип өткөн сызык. Сен жооп бербей эле кой, кыйналып эмне кыласың? Ойлонуп атат. Жок, мен деле деп ойлоп, мен деле ойлонгон убактым бар. Мен деле жооп берип койсом болот. Мен деле адаммын да десем. Баса, эми эгер телефондагы контакттар туура эмес жооп берип боло турган болсо, бир оюнубуздун шарты бар. Эгер туура таап алган болсо, ал шартты мен аткарам, туура эмес таап алган болсо, сен аткарасың. Ал оюн шартынан кийин жоопко карап келебиз, а? Бол, хорошо. Билайынга чалбаң, айтынча матыраак десе. Болду. Чу дегенде эле Адилет аке Акно дейт го. О, магазин, онча тааныш эмеспиз, магазинге ремонт кылдырып атканда баягы Акно. Акно. Окно да эми. Өзүбүзчө Акно деп жазып койгон. Акно болгондой. Адилет Лоточу? Адилет Лото, эмне? Менден сурайт да. Сенин телефонуң? Мен iPhone 11. Жок, iPhone 11ден да мен но сим картамды көп айтпасам, Ошко келгенден бери иштетем да. Ошко канча болду келген? 5 жылдан ашты го дейт. Кандай? Азат Турдубекович. Азамат Турдубекович. Асад Продакшн экен энеси. Түшүнүктүү. Буга чалсак жооп бериш мүмкүнбү? Ол эми башы бар адамга чалайлычы. Странно. Жок. Бекеле шарт аткаргым келбей атат, шарт аткарган. Азаковчу? Азаков. Азаков. Аков деген го. Аков деген го. Мамиле жакшы адамдар да Аков деп. Аида замужем дейт. Аида замужем? Аида замужем. Жок, токто. Жок. Аида замужем. Аида замужем. Ким эле ал? Жок, эгер мага ишенбесең, чындап эле бар кемнеке. Аида замужем. Аида. Жок, мен күйөөсү менен сүйлөшсөм керек. Күйөөсү менен сүйлөшөсүңбү? Жане. Билбейм, өлүп кетейин. Айсулуу дейт. Айсулуу? Айсулуу. Айсулуу. Бөлүп жазып койгон. Айсулуу. Айба Кайфарикчи. Досум болот ал. Айба Кайфарик. Чалбай эле койла. Жакшы бала. Жаман деп айтам, чалайлыбычы, чалбайлыбы? Чалсаңыз чал. Мага эмне чалсаңыз? Сүйлөшөбүз. Жашы өзүңүздүкү. Жок, суроо боюнча. Бул эме дин жаатынан суроолор болсо жакшы билет. Анан Кайфарикпи? Убагында Кайфарик эле да. Азыр жакшы. Азыр адам болгон. Айбар Кайфарик. Айбарчын эже гник? Гник. Айбарчын эже гник. Гник болбу? Да, гник. Бул эми взрослый адамдарга эми ал силер кийин чоңойгондо түшүнөсүңөр. Семья болгондо десең. Семьялуу болгондо түшүнө аласың. Так, Айбек окшошчу? Айбек окшош. Мен бир мага окшош бала сүрөткө түшүп, анан мага жөнөтүп коюңчу деп суранган эле. Мен мындай бир көргөн адам дем, братан десе же досум же үлкөн десе сохранить этип бир нерсе болсо жөнөтө берем анан. Өзүм близкилерим анан монтип, жок, бизде ондой жок. Айда эже админ дейт. Айда эже администратор. Администраторлор көп да бизде, кайсысыныз экени. Контакттын жарым эле бейтааныш адамдарга тооба кылдым. Айдамал эже
Асылбекова дейт го, Айдамал Асылбекова. Сабаттуулукту караңчы, Айдамал деген. Жок, Айдамал деп турат. Ооба, ошо өзүмө таң калып атпаймынбы, сабаттуулук деп. Бул Айжамал Айжамал Асылбекова. Чалып көрөбүз бул. Айжамал Асылбекова. Хорошо. Айжамал же чалсаң эле Энворк деп экен. Жазылайын дедиң беле? Энворкко кошулайын дедиң беле дейт. Баса. Кара зрема. 1,5 мүнөт убактың бар, 90 секунд. 90 секундта жооп алып калышың керек. Кандай эле? Картадагы экватор сызыгын кесип өткөн. Картадагы дейт. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай Сабжа? Жакшы да, өзүңчү? Жакшы, рахмат. Эме сизге Чорный тиминден башка да суроолор, бир суроо бар эле десеңиз, эфирде эле анан контакттан сизди адам түгөнгөн сизди издеп чалдырып атышат да. Бир суроо бар эле, Абжа, билесизби, билбейсизби? Окуп берейинби? Картадагы уюлдарды туташтырган экваторду кесип өткөн сызык эмне деп аталат дейт? Экваторду кесип өткөн? Экваторду кесип өткөн сызык эмне деп аталат? Экватор сызыгы деп эле аталат эле го, экиге бөлгөн. Экваторду кесип өткөн. Жок, экваторду кесип өткөн сызык эмне деп аталат? Ошо кесип өткөн сызык. Ал менен опой койгонума көп болду да. Онон кетем. Сада болой. Ооба, эми кандай адам болсоң, ошондой адамдар менен тааныш болосуң дейт. Ошону айтсаң. Жок, чындыгында эле. Бирок сиздин айыңыздан азыр мени жазалап атышат. Рахмат. Айжамалжы, рахмат. Макул кайсы эме? Эмес, сөз бар. Сөз бар. Дастан эже. Дастан экен. Дастан чалдырып атабы? Майли, давай эже, убакыт жок. Макул. Жакшылык кылгандай күнүп, макул. Мурунга эмес, Мурунга эмес, эринге. Эринге. Айырмасы жок. Не? Кандай болот эле? Башыңа кийесиң. Эринге алып келебиз. Үстүңкү эринге. Үстүңкү эринге. Мен бир аз чоюп тартам. Секиле тартам. Кулакта. Эгер тура таап алган болсо, кийин сен мени тартасың. Я бисмилла. Кой берейин? 3, 2. Тартсаңыз айтып тартың болсо. Ой. Жаныңа сактап тур аны. Жаныңа. Телефонду шустрый болуп ала калдым. Тилекке каршы Айжамал Асылбекова эжекебиз туура эмес тапты. Суроону калтырабыз, кийинки суроого өтөбүз. Кийинки суроого өтөбүз. Балким кийинки суроо жеңилирээк болуп, адамдар таап алышы мүмкүн. Сен контактагылар. Мышыктын канча манжасы бар? Мышыкта манжа. Мышыкта биле. Айжамал жок кайра чалып атат. Кайра чалып атат. Эшитпей берейин. Албайсызбы, не дейт экен? Көрөлүчү, громкость койсоңуз. Өчүп калды. Өчүп койдуңузбу? Жок, өзү өчүрүп койду. Бул карап таба анан чалып атат окшойт. Google'dan издеп, акылдуу адам болуп, Google'dan издеп, карап көрүп. Чалып аткан малда деле Google'дан издей койсо болот да. Азыр. Ошону так ойлоноюнчу депти. Экинчи суроо. Мышыктын канча манжасы бар? Мышыктын 4 го дейм. Канча манжа? 4 буту, манжа бияка кирет. Манжа. 1, 2. Кайерден токтотуп, Айжамал жерден токтотуп. Айжамал Асылбековдон манжалар деле ошондой эле болуш керек дейт. Атап билбейм. Аймерим дейт. Эмне кыздардын аты мынча көп? Айсирек, Аймерим, Айнура, Айпери. Айпери абжем дейт. Айпу. Касташ кызым болуш керек Айпу. Айпу. Неме го? Башкача аты го? Жок, Айпери аты, просто Айпу деп. Эркелеткен Айпу дейсиңерби? Эркелетпейбиз, мен эркелеткен эмесмин. Целый айыл эркелетчет, анан мен ошо кошулуп ле. Атмасканы карап койгула. Жок, мен да айтып турам го. Баарын сохранить берген эч эмеси жок. Бала деле көп, кыз деле көп. Балким өзүң бүрүн айтыптырсың. Ного чалып көрүнбөйт. Мышыктарга жакыныраак. Мышыктарга жакыныраак ким бар? Мышыгы бар ким бар? Алмаз Карышкыр дейт. Алмаз Карышкыр. Аманбаев. Алмаз Аманбаев. Жунго, саламатсыздарбы? Чын эле Алмаздын чын аты ким?
Ыдырыс. Ошол суроону даярдап коюптун а. Ыдырыс. Ыдырыс, э? Ыдырыс жакшат. Динкаже жакшы билет эле, Динара Багышбаева. Динара Багышбаева чалабыз. Динкаже Не барбы? Номер бар болчу, просто Telegram деп кандай. Так, Динара Садбакасова, Динара эже орус тил дейт. Орус тилден окуйм деп, мындай бирде оолуккан окшойт мен. Динкаже. Динара Багышбаева, вот Динкаже Багышбаевасы деп ойлойм. Динкаже эмес алай, Абоненттин телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү эмес. Телефон. Кайра чалып коерңчи дейсиз. Кайра чалып коерңчи. Жок, эме жок экен. Макул. Таппадык. Динкажеден башкага. Мышка жакын ким бар эле? Алмаз Карышкычы чын эле. Ол Балыкта канча жүн болсо билсе керек ошол. балыкта канча жүн чындап эле анан мышыктын буту. Бабы. Бабы мен укам болуш керек ал. Бирок ал азыр армияда. Чалсаң ака алып кетиңчи дейсиз. Сатып алайын. Ака пост элем деп. Базар билеже кредит дейт. Тим эле ушундайларды окуп калгыла эми. Көрүнүп калат. Базар билеге чалсаң эле, "Поглашениеңи эртерээк төлөйсүң укам" деп. Жок, кредитим жок эми, мурда алгам. Кредит. Мозу бардыгында эле болуш керек. Бирок лично менде жок, төлөгөм. Баку 70 болду, мактамай эле койчумун. Болсо болгондо. Баку 70? Баку 70. Просто номери 70 да, ошо. Жок, ошо 70 деп цифра менен эле турат мен. 70 деп сакантет койгон. Же оштуча 70 бе? Жок. Андай. Бул азыр каякта экен? Башкасын ал. Барат ака Лайлиев. Барат ака Лайлиев. Ушундай да фамилия бар экен. Бар. Башкача. Эме өзүнүн оштогу музыкант эмечи? Касиет Гранттагы Барат Лайлиев. Барчын Бейба. Группалашым болот. Бейба. Кече салон ачты. Жок, ол эме. Короче, машина алган. Машинасынын атынан Бейба деп белгилетет. Ошодон ошентип сакан деп группалашым болот. Өлүп кетейин. Кызыл точка эми жок экен. Атында бар. Кызыл точка кармадым. Барчын Козучу. Барчын Козу. Бул эко бир адамдын номери болуш керек. Эко бир адамдын номери. Бакти торт дейт. Бакти торт. Ушул акылдуу адам, бирок акылдуу адам көрүнө берет көзүмө. Торт сатып иштейт. Жок, чыгарып иштейт. Жок. Тортик дегени болуш керек эми, билбейм. Мен айтсам го. Мен просто Доктор Баяман элиге кичи. Бул трактордон башка эч белем. Айылдаш болот. Трактор. Бека 007 дейт. Бул Москвада. Не эле контакт бердиң эле, тазалап коюш керек болуп калды. Бека ХБК таксыр дейт. Ол дагы Москвада. Таксыр досум бар да, катуу. Эки дос 51 дейт. Эки дос 52 51 007. 51. Баягындай машиналарын дейлесең, аларда деле же 3 болуш керек, же 4 болуш керек. Бектор брат дейт. Бек атам энис. Билалидин. Сонун экен, э? Досум. Ошого чалайлы. Бурул Козу дейт. Балким чалабыз. Билалидинге. Хорошо. Кимсине? Билалидинге чалып көрөлү. Өзү Билал аты. Билал. Чын аты Майрамбек. Элдин баары жанышты айтып койсом. Элдин баары. Сөгүнбөсө экен эмес. Досум? Кет. Досум, ал. Эме каяктасың? Үйдөмүн досум.
Эме мен бир жерге конокко келдим эле, ошого бир суроо беришкек да, анан сен тапсаң эме алып баруучуну экөөбүз жазалайбыз, анан сен таппасаң мени жазалайт да. Түшүндүңбү? Суроо: мышыктын канча манжасы бар? Машина ойлонорсуз бекеш. Ойлонбойм. Уктап атабы? Уктап атабы? Билбейм, түш көрүп атат. Бешке токтолдуңбу? Майли. Эртең обедте чалып сизге туура жоон айтып коебуз азыр. Канча жоо билбейм. 5 өлөчү, 4 өлөп, 4 же 5 да, мен ондон ары 800 бармактуу мен мушук көрөлекмин да. Жалпы кошкондо канча болот ошондо? Жалпысы 20 болот да. 20 болот. Ошого токтолдум. Жок. Эгер ушул жерден азыр чыгарып кетсең, жазасын аткарбайбыз. Мышыкта төлөбө. Буларда бармак болбойт да, 4төн болгондо так 4 8 16 болот да. 16 бармак. 16 токтолдум демек. Мен 16 токтолдум. Так. Мышыкта негизи 18 манжа болот экен. Алдында 5тен болот экен дагы, артта 4тен болот экен. Айтып койбойбу дейм. Hiç мышык менен алдыңкы кол менен учурашпапмын да мен. Hiç мышыктын алдыңкы колдору менен учурашып, жантып көрбөпмүн. Ака, бир эле тартып эртерээк койгон я, мына раса бандай. Сразу элеби? Менде бир контагымда бир акылдуу адам жок экен, бирок Эми болгон экинчисинде чалдык. Азыр буякта дагы 10 суроо бар. 10-чу суроодо Сразу эле? таш эле. Ончолук көп эмес. Кичине эле. Көздөрдү жумгуздуруп бердиңиз го. Топтор. Жок, баягы слабый жер экен да, могу жерчи. Эң слабый жери. Колгомду алып туруп тартсаңыз деле боло берет. Болушуп керек эле. Ачып бересиң. Ачып бересиң. Телефонда историктер жокпу? Кандай историк? Историядан, тарыхтан жакшы билгендер. Тааныштар телефонда. Историктен Тарыхый суроо. окуңузчу. Дүйнөдөгү эң кыска убакытка созулган согуш кимдердин ортосунда болгон жана канча убакыт? Ким акыл? Так ойлойсуң. Историядан ким бар эле? Алмазке дейм десем, Алмазке да эмес. Генч братан. Генч. Ушулам жакшы. Ушулам жакшы дейт. Генч. Аты ушундай. Генч. Жок, эми чын аты эме? Атында Нурсултан. Просто кличка Генч. Генч нени билбейт, билбейм. Чалайлы Генч. Дүйнөдөгү эң кыска убакта. Эң дүйнөдөгү. Ассаламу алейкум. Özle ekan al. Assalomu alaykum. Өкүл Айшка кандайсыз? Alo. Aka кандайсыз? Жакшы. Тынчсыңбы? Шүгүр. Ака, эме бир студиядамы, бир вопрос берилип атат да, туура тапсаңыз экөөбүз алып баруучуну жазалайбыз, таппасаңыз мени жазалайт. Суроону окуймбу? Чогул. Алло. Кайтала. Билесиң? Дүйнөдөгү эң кыска убакка созулган согуш кимдердин ортосунда болгон жана канча саат болгон дейт. Дүйнөдө эң кыска убакытта созулган согуш кимдердин ортосунда болгон жана канча убакыт болгон? Канча саат болгон? Эң кыска согуш. Эр катындын ортосунда деп коюң. Ты прям точно берип койгон адычым, блин. Нет. Убакыт кетти. Убакыт кетип атат да, шеп, эртелетиңизчи. 20 секунд. 20 секунд убактыбыз калды, шеп. 15, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6. Aka bizde убакыт бүтүп. Я
Жакшылыгыңызды эч качан унутпайм. Билгендей эле. Бул жакшылык. Мен ишенип чалып мындай акамайм. Бул башка иш кылып атты десе неме болду окшойт да? Аэропортто иштейт да. Ушул аэропортто иштеген үчүн мындай. İştegen için jintap koyarsa Ооба, иштеген үчүн эми көп бай өткөндө сүйлөшүп отурганда тарыхты. Менден кийин мына сөз бар. Кайра секин иш бар деп кетпес. Seni görüp men kayra kızat bola başladım. Tapçı biri жооп берсинчи суроого. Так. Genç братанга Доктор эми өзүңүн чыгармачылыгыңа байланыштуу суроо кийинкиси. Тамашоо жөнүндө. Тамашоодо канчанчы сезон чемпиону болдуңар? 8. Бишкекте Универсал болду, 8-де. 8'de универсал, 9'da Hasarti, 10'da. 10 сезон. Дагы бар ойнойн деген ниет бар тамашоодо. 22 өзү жокку десең. Өзү Америкага кетип калды. Шеп азыр. Ортодо кичине тынуу керек го дейм. Чакырса барабыз, ойнойбуз, Кудай буйрса. Ошол тамашоонун биринчи чемпиондору кайсы команда болгон? Тамашоонун биринчи чемпиондору 2-чи рота болгон. Анан Экинчи рота биринчи сезон чемпиону, 2-чи сезондуку Саяктар, 3-чү сезондуку Агоргө, 4-чү сезон Аккеме, 5-чи сезон Моника Белучи, 6 Нонен, 7 Позитив, 8 Универсал, 9 Асарти, 10 Биз, 11 Оригинал, 12 Жалгабад Смайлкап. 13. 13 болду элек. Жакшы, кимге чалабыз? Жок, бул ошол суроо мен тура таптым, таппадымбы? Сен тура тапканыңды эле, таппаганың деле маанилүү эмес, сен телефонуңда. Тамашачылардан чалабыз анда. Кимге? Тамашачылардан башы бар, ким? Сыймыкка чалайлы. Сыймык ким Керезбекпи? Өзүм мен жакыныраак досум. Сыймык Керезбек сохранить эткенде жакшы окубай койлой койдуңуз. Айтып койгор. Жок, муну айтууга болбойт байкес. Бир тамашанын биринчи чемпиону кайсыл команда болгон? 2-чи рота. Не дейт? Сыймык керек эмес деп сохранить айтып койгон. Бирок керек тийип атат. Керек дейт да. Алло, козу кандайсың? Жакшы козу. Мен кетейин, чоң айтасыңбы? Эфирдемиз, ака, эфирдемин, жүндү. Эме? Медерка. Болдум. Медерка. Болду. Убакыт кетти. Сыймык, убакыт кетти. Суроо беришим керек, ошону тапсаң жакшы болот эле да. Прямой эфир, Инстаграмбы? Жок, эме, телевидениеде эфирдемин, сөз бар. Бол. Тамашонун биринчи чемпиону кайсыл команда болгон? Рота. 2-чи рота, Ооба, 2-чи рота. Түздөп коётмунуз. Рахмат козу, ишиңе ийгилик, талантыңа таажы. Үфүлөбүз. Оптун суроону берчи. Күчтүрөк суроолор жокпу? Ой. Мышыктын канча манжасы бар? Өлөм кетсин, өзүңө байланыштуу берейин. 4 манжа. 4 манжа. 3 алдыңкы, 1 артыңкы. Мына философия кара. 3 алдыңкы. Аркада бирден элеби? Жок, бир колундабы? Жок, общий жалпы. 3, 6, 9, 12 манжа болду. Общий мышыктан 12 манжа. Ооба. Молодец. 2-чи рота боюнча эле калай беришиң керек эле өзү. Мышыктар менен сөз жокпу? Майлы, коп. Анан чалам. Ой. Не мынчалык бул менен эркелешип, мынчалык суроолорду. Жок, биз экөөбүз ушундай сүйлөшөбүз. Кыйын болду? Жок, дагы бар. Бара. Дагы шүгүр десең. О, Кудай ай. Эме мен тартпай эле койсом болбойбу? Сиз кийинки Ойын. суроо тартпайсыздар деп. Бисмиллахиррахманиррахим. Артым алысты. Кайра тартайын. Аядың окшойт мени. Аядың окшойт. Жок, эми жакшы эле. Андыш эле дейсиң. Футбол ойноп каласың. Футбол жакшы ойнойм. Жакшы көрөсүң. Жакшы көрөм. Футболдо бир терминден суроо берейин. Бека деген досум бар, ошол чалып байланышам да, бирок футбол жакшы билет. Карап көрөбүз. Бирок Бека
сага жооп бербейт го дейм. Футбол талаасында Джокер сөзү эмнени түшүндүрөт? Джокер. 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 Джокер бул эме даба, картадагы даба. Вот ошол Джокер футбол талаасында да ушундай термин бар экен. Судья дегенде эле түшүндүрөбү? Кандайча судья дегенде? Кадимки эле судья, Джокер. Судья, Джокер. Судья калыс. Калыс, Джокер, эмне болушу? Замена Джокер болобу? Астактайбыз, табабыз азыр. Ким бар? Ким бар эле бизде? Йомака дейт. Жок. Футбол ойнойт го көп. Ойнойт эм. Собой. Футболдон. Жапи братан дейт. Эме. Сенин кантаңан көп мындай жаңы аттарды угуп атам менчи. Тоо кылындай калат. Айбекке чалайлычы. Айбекке же Бек ага. Айбек. Айбек. Айбек Бек. Тайзинге чалайлычы. Чал. Тайзин. Таке. Так, ким бар эле футболдо? Бул өзүңөр бир команда болуп дайым ойнойсуң. Жок, ойнойбуз эми бай. Ким Джокер болот деп тандабайсың. Джокер. Футбол ким жакшы билет эле бизде? WhatsApp'tan жазсам болобу? Айырмасы жок. Каяктан болсо байланышка чыксак болот. Бир акылдуу классташым бар эле. Немо. Чалайлы, а? Немо. Биздин класстын жок, биздин класстын президенти боло албай калган, бирок эме тазалык болсо керек. Дамедер. Намо? Йоу. Ишке өтөйүн доска, убакыт аз. Эме эфирде элем десең? Футбол талаасында Джокер сөзү эмнени түшүндүрөт дейт? Джокер. Джокер. Футбол талаасындабы? Футбол талаасында, поляда Джокер. Футбол талаасында Джокер не түшүндүрөт? Андай сөз билбейт экенбиз. Бул жакшылыгын эч качан унутпайм доска. Болду, рахмат. Азыр сен дайыңа мен жазалашат. Класстын тазалыгы деп чалып алыптым. Кечиресиң деп. Чыккандан кийин чала алмасың. Кечпейдир сен. Жок, чын эле мени түшүндүрөт, макул мен эме кылайын. Так көп сүйлөбөйм. Ушундай эле мындай бир эмеде тартыңыз, шеп атак мында болуп кетет экен. Футбол талаасында Джокер деген сөз алмашууга чыгып, заменага чыгып, оюнду өзүнүн пользасына өзгөртүүгөн оюнчуну Джокер деп коюшат экен. Түшүнбөй калдым. Жок, түшүнбөйм. Мындай оюндон заменага чыгып, заменага оюнга кирет. Оюнга кирет да, анан кийин же гол киргизет, же болбосо ушунча укмуш оюн көрсөтөт. Защитадан укмуш кылат. Өзүнө киргизип берет. Жок, өзүнө эмес, ошол өзүнүн командасынын пользасына жакшы. Джокер, а? Джокер деп айтып коет экен. Кийин мага бирөө чалып сураса айтам. Так, кийинки суроо. Күн системасындагы эң чоң планета кайсыл? Эң чоң планетабы? Мен билемем. Кандай айт. Кичине секрет кылып кармап туралы, контакттан карайлычы. Ошентсең. Азыр мен жөн эле айтып койгон, мен кызык кетип калат да туурабы? Вот, контакттагы адамдар. Атайын эфирге келгенден кызыктуу бул сөз керек. Илгиз досу 51 дейт дагы. Жок, 51лер эмне бул? 51 километр, 51деги достор. Менде дос көп да. 51? Талдык 51. Ошол 51да. Мен Талдыкта окугам да. Талдыкта окугандар Талдык, ХБКда окугандар ХБКда, Кызылкадагы досторду Кызылкая деп, алай дегендерди алай деп аркасына сөз. Эме Бектур акеге чалалычы. Бектур аке. Бектур брат, Бектур аке о дейт. Бектур аке о чалалычы. Ушул мындай китепти түшүрбөгөн адам эле.
Саламатсызбы? Саламатчылык. Байке кандайсыз? Жакшы, өзүңчө. Төгүрөгүңүз төп келишип жүрөсүзбү? Жакшы. Каяктасыз? Айда. Айылда, ондан. Ака, күн системасындагы эң чоң планета кайсы эле? Күн системасындагы Эң чоң планета. Ака, бир ойлонуп көрбөйлү, эфирде элем да. Азыр мен жеңилсем бекер эле жазага тартылам да. Канча вакыт бар? Азыр бизде так 20 секунд, 30 секунд убактыбыз бар. Варианттар жок экен, а? Жок бар. Yok, вообще вариант. Анан. Бушка. Кандай көлөм боюнча чоңдук болуп табышында? Билбейм, ака, главный чоңдугун айтыңчы, болду. Юпитерби же Күн системасында өзү канча неме бар? күн системасында өзү канча планета планета бар? Жер планетасы. Аха. Ошолордун күн системасынан кирген эң чоң Күн планетасы. системасына кирген эң чоң планетасы кайсы? Жер болушу мүмкүн да, потому что жерге күндүн нуру тиет го, ушундай жакты болушу мүмкүн. Аббалы. Бектур мырзанын атынан Юпитер деген музыкалык чыгарма болсун анда. Ишенгеним сиз элеңиз, ака, бирок китеп колунан чүрбөт деп мактап атсын. Майли. Неге мен жашомо билимдүү адам жазган эмес? Жок. Сенден ошончо подсказка кылып аттың да азырчы. Ошонун баарын кармап кала албадыңбы? Билбейм, ушундай болуп атат да, ака. Жамча суроолорго өзүм жооп берсем болбойбу? Жок. Бирок муну суроого туура таптың сенчи. Ооба. Билесиң. Айттым го башында эле мен эми кызыктым го мен. Торту эртең оолор айрылып жүрбөдүбү? Секилди. Секиндира. Ох, Так, недер? Акыркы суроо. 7-чи суроо. Ырга байланыштуу. Эфирдин башында ыр жаздырып атам деп аттың эле. Ошо ырга байланыштуу. Эки жүрөк ырын автору ким? Эки жүрөк, Эки жүрөк. Муну Сыймык Бешекеев ырдап баштаган. Обону Сыймык Бешекеевке таандык. Муну андан кийин көпчүлүк ырчылар ырдап чыкты. Бул ырдын артынан хит болгон үй бүлөлөр дагы бар. Эме кылсак болобу? WhatsApp'tan çalsam болобу? Боло берет. Сыймык Бешекеевдин өзүнө чалып. Жок, Сыймык аке. Охо. Жок, Сыймык аке чала албайм, эмеге чалам. Карындашым бар. Нурайды тааныйсыздарбы? Жок, тааныштырган эмес. Не деген тамаша. Жалыстан. Суроону алып койчу мен. Эки жүрөк ырынын автору ким дейт. Бирок Instagram'dan чалып атам. Анда кылып туруп, экранга мындай кылып туруп эме кылабыз да. Эме деп алды. Аха. Нурай, кандайсың? Кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы, кыз өзүң тынчсыңбы? Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Атат Нурай. Ал, Сыймык Бешекеев агабыздын Эки жүрөк. эки жүрөк ырынын автору ким? билбейм. Сыймык Бешекеев агайыбыз баягы эки жүрөк деп ырдап жүрбөйбү? Көзүмдү албай коломтон. Көзүмдү албай коломтонун отунан деп анан тиги баягы блогерлер Ильяс байке менен айтып турганда ырдап жүрбөдү беле? Менде жок бекен Google'да. Мен эфирде отурам. Азыр суроону экөөбүз тапсак, мен алып баруучуну жазалайбыз. Если мен жеңилсем, мени жазалайт да. Сарбанова деген жазыптыр да, сөзүн анан Обону Сыймык Бешекеев сөзү. Ким башынан Жок. Аха, бизде неме 15 секунд, 13 секунд калды, Нурай. Олжабай Шакир деген экен. Олжабай Шакир деген. Сөзү Олжабай Шакир. Аха. Сыймык Аташтар. Эме Обону Сыймык Бешекеев агайыбызга, э? Ооба, Олжабай Шакир. Шунайбы? Аха. Потом мен сага чалам. куткарды. Куткарды.
ушул чалган канча 7 адамга чалдыга, 7-чиси бул. 7 адамдын бир ушунун интернетке кирип карай койгонго баш жетти окшойт. Карап окуп, эки эле суроону таптыкпы туура биз ошондо? бул менен Ушуну анан Сыймык. Сыймыкка экинчи рота да? Экинчи рота. Акыркы сурообу? О, Кудай, мына бизге да келет экен. Күн чыгат го. Бизге да ушу менен башка суроо жок да турабы, чертмей жок. Мына эң акыр. Бисмилла. Акем, бул проектти мен ачкан жокмун, өзүңүз ачтыңыз, өзүңүз күнөөлүүсүз. Ака, кечир. Аяктан баштадым. Көзүнөн жаш чыгып кетти. Жок, ага эмес, көп күлгөнгө чыйып. Аяк көп күлгөнгө алда атат. Алда көзүнөн жаш кетти. Акыркы сурооду айтпай эле койбой. Жок, жакшы эле. Жок, көп күлгөнгө дейм. Ака, ушунча эми телевидение илебай ака, илебаң болду. Илебаң дейт. Илеп жүрөбүз. Просто акыркы суроо дегениңизден биз кайра болсун деп, эме кылбайт экен деп, элек болсун деп тарттык да. Рахмат, эки чакырбайм деп. Рахмат деп. Ушундай эле, эфирибиз ушун менен жыйынтыкталды. Келип бергениң үчүн чоң рахмат. Өтө сонун, өтө кызыктуу. Башында айтып аттыңыз, ушул мен барган эфирлер бир аз кайгылуу болуп кетти деп. Бирок ноосунда билбейм, мен ысып тердеги чеңди күлдүм чындап. Көзүмөн жаш чыгып кеткенге чейин. Сиз менен эле жашап көрбөпсүз да койсуң. Келеме, жыйынтыктуу эчтен болсун. Рахмат, биринчиден чакырганыңыздарга, экинчиден не дейт элем, жаркырап кирип келген жаз куттуу болсун кыргыз элим. Ошол жазда көп Кудайым ооруп аткан инсандарга эң улуу ден соолук берсин. Сапарда жүргөндөрдүн Кудайым сапарын берсин. Не дейбиз? Аман болойлу, тынч болойлу. Кайсыл жакта жүрсөк дагы аман болойлу. Кыргыз эли тынч болсун, аман болсун. Бөөдө кырсык балелерден алыс болсун. Деги эле дүйнө жүзү тынч болсун, эч кандай согуш болбосун. Мындайча айтканда айтат го баягы. Жыландын, то есть баканын дейин, энин баканын баласына да жамандык каалабайбыз. Эң главный ошол заманыбыз тынч болсун. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушу менен биз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки Сөз бар программасында амандашканча саламатта калыңыздар.